Ассаламу алейкум, урматтуу Багас Түрк каналының көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Айтыңыздар маарек болсун. Туугандар, мына ушул малина акамдын малинасы. Колу тийбей, чабылбай калып кеткен. Алдыңыздарда көрүнүп турган бул малина эмес, бул ат кулак. Кадимки чөп басып кеткен. Мына ушуну азыр биз сиздер менен хоппер трактору менен чабабыз. Өткөндө да хопперди таза мактап кеткем. Бүгүн дагы ошонун кызматын көрсөтөйүн. Көрүп туруп, балким разы болосуздар. Мен дагы ушул тракторга разы болуп атам. Эгер бул трактор болбогондо, муну кол менен балким 1 жума же 10 күн кыла турган ишти бул трактор 5 мүнөттө аткарып салат. Кеттик, анда эмесе биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына ушул 7 аттын күчүнө ээ трактор. Чүй дегенде эле бул чөптөрдүн баарын кырып жок кылат. Мынакей малинаны толук чөп басып кеткен, чабылбай калып кеткен. Эгер муну чаппай турган болсок, анда бул астындагы мөмө болбойт, себеби буулуп калат. Астындагы малина мөмө албаганга туура келет. Айлабыз жок, чабышыбыз керек. Коромжу малина да болуп атат, где-то бир 3%. Же болсо 5%га чейин кээ бир жаңы чыккандарын кесип кетип атат. Ошентсе дагы биз азыр чабабыз сиздер менен. Мына туугандар 10 мүнөттө 50 метр келген жөөктүн ичин айда бүтүрдүк. Астын караңыздар, сонун болуп калды. Чөптү майдалап, кыркып, жанчып, жердин астына киргизип койду. Бул эми жашыл сидират деп коет. Бул малина үчүн эми азык болуп калды. Мурда азыкты талашып аткан болсо, эми малина үчүн бул азык болуп калды. Биринчиден күн ачылды малинага, экинчиден астындагы түшүмү көбөйө турган болду. Эгерде бул чөптүн арасында калган болсо, малиналар булар чаңдашпайт биринчиден, экинчиден бул күн көрбөй турган болсо, мөмө тийбей калат. Бутак күнгө бышпай калат. Малина ала көлөкөнү да жакшы көрөт, бирок өтө көлөкөдө дагы бул сейрек болуп калышы мүмкүн. Мына гүлдөп турган малиналар мынакей ачылып калды. Буюрса бул жерге дагы күн тиет. Малинанын мөмөсү көбөйөт. Кыйла ишибизди жеңилдетип койду. Малинанын арасында гана бирин-серин чөп калбаса, мынага окшогон. Башка чөп калбайт экен. Мына туугандар, Кытай үчүн рахмат айта турган эле техника экен. Тынч аман болуңуздар, сиздер менен Багас Түрк Кыргызстан каналы болду. Түшүңүздөргө Кудайым берекесин берсин.